Бизге болсо карагылачы сыйкырчы эмне кылганын. Каникей апа балдар бакчасынын тарбиячысы Үмүт Аким кызы балдарды STEM программасы аркылуу окутат. Өз тажрыйбасы менен облус боюнча келген бала бакча жетекчилерине бөлүшүп, тайпадагы балдар менен жаңы ыкмадагы сабагын өтүп жатат. КС программасы бул англис тилинен которгондо издөө дегенди билдирет. Балдар бир укмуштуу окуяга киришип, ошонун артында тапшырмаларды аткарышып, улам жаңы тапшырмага жетишип, аткарышып, ал жерден жыйынтыкка жетишип, жеңишке жетишет да балдар. Негизги 5 багыт боюнча өнүктүрөт негизи. Физикалык жактан дагы, социалдык жактан дагы, ой жүгүртүүсүн, логикасын өнүктүрөт. Каникей апа балдар бакчасында улуттук мурас менен заманбап илимди айкалыштырган облустук семинар өткөрүлдү. Анда STEM, этно-STEM, квест жаңы багыттагы программалар аркылуу кесиптерди үйрөтүү темасында сабактар өттү. Анда балдар ашпозчулук, куруучу, кол өнөрчүлүк, инженердик кесиптер боюнча түшүнүк алышты. Машина заводуна келдик, балдар, машинаны жасап жатабыз. Билим берүүдөгү жаңы ыкма баланы ар тараптуу өнүктүрүүгө, бир нерсеге кызыгуусун, максатка умтулуусун арттырып, өз алдынча иштөөсүн, логикалык ой жүгүртүүсүн, моторикасын иштетүүгө, чыгармачылыгынын өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. STEM сабагынын өзгөчөлүгү бул ошол балдарды технология, инженерия, математика, арт предметтер менен журулуштуруп, байланыштырып, балдарды өздөрү ошол изилдеп, санап, кармалап көрүп, анан натыйжа жетүү, ошону максат кылып койгонбуз. Бул жерде мугалим активдүү эмес, балдар өздөрү активдүүлүгүн көрсөтүшүп, баягы кадимки стандарттык сабактан өзгөчөлөнгөн болот. Ушул убакта балдарга болгон тарбиячылар ошол эмнеге кызыгып турса, ошонун баарын берип, балдардын өнүктүрүүсүн кенен кулачын жайуу максатында иштеп жатабыз. Бакчада президенттин жарлыгына ылайык улуттук наркты баалоо боюнча да иштер жүргүзүлөт. Анда балдар тарбиячылар менен биргеликте кийиз, жүүн, ошондой эле тамак азыктарын пайдаланып, кол эмгектерин жасашат. Бул балдарды эмгекке тартылуусуна жана улуттук баалуулуктарды таанып билүүсүнө алып келет. Балдардын майда моторикасын өнүктүрүү үчүн да кетет. Кадимки эле биз колдонуп жүргөн табигый өсүмдүктөрдөн жасалган. Биздин бул жерде балдар тарыхты да үйрөнөт, биздин картаны да үйрөнөт. Биз улуттук оюндарды, улуттук каада салттарды, улуттук ошол эле учурда көчмөн материалдарды колдонуу менен биз чүкө оюндарын жана эле учурда чүкө көргөзмөлөрүн да уюштуруп турабыз. Бул жерден балдар боз үйдүн техникасын үйрөнүшөт да. Баягы буга чейинки учурда балдар боз үйдүн сырткы сүрөтүн эле көрүп келсе, бул жерден кандай жасалгалардан турат, кандай нерселерден турат, алар эмнеден жасаларын дагы балдар кенен түшүнүп биле алышат. Семинардын алкагында келген конокторго бакчанын тарбиялануучулары тарабынан театралдаштырылган жомок көрсөтүлдү. Күндөр өтөт, айлар өтөт, ошентип жай мезгили. Жаш муунду ар тараптан өнүктүрүүгө, дүйнө таанымын кеңейтүүгө багытталган STEM программасы аймактардагы бардык бала бакчаларда жайылтылып, ишке ашырылышы учур талабы. Талас районундагы Каникей бала бакчасындагы семинар, областтык семинар негизинен жаңы иштеп жаткан жаш директорлорго жакындан жардам берүү, алардын иш тажрыйбасына, иштей турган иштерине, иш кагаздары боюнча биринчи ошо боюнча жардам берүү, андан кийин ушул усулдук сабактар боюнча усулдук жардам берүү. Улуттук этно-STEM программасы, эвест программасы боюнча жаңы ыкмадагы сабактарды көргөзүү жана ошол сабактарды өзлөрүнүн бала бакчаларында жайылтуу болуп эсептелет. Стандарттык билим берүүдөн баш тартып, заманбап жаңы ыкмада билим берүүгө өтүү учур талабы. Буга байланыштуу министрлик билим берүү мекемелерин STEM багытындагы билим берүүгө өткөрүүдө. Учурда окутуулар жүргүзүлүп, тажрыйба алмашууга багытталган семинарлар өткөрүлүүдө. Негизги максат балдарга татыктуу талим-тарбия берүү. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Урмат Догдурбек уулу, Талас району.